Анжелика, мен эч кандай феминизмди, бир жыныстагы инсандардын мамилесин колдобойм. Кыргыз эстрада ырчысы Анжелика аялдарга карата көрсөтүлгөн зордук, зомбулукка каршы митингге карата билдирүү жасады. Мен эч кандай феминизмди колдобойм. Мен эч кандай бир жыныстагы инсандардын мамилесин колдобойм. Туура көз караш менен жашашыбыз керек деп ойлоймун. Эч кандай аял заты үйдө оокат кылбаш керек, кир жуубаш керек, баласын карабаш керек деген нерседен да алысмын. Кудай биздин колу бутубузду бар кылып жараткандан кийин ошол нерселерди туура жакка жумшашыбыз керек. Бул жерде кеп эмне жөнүндө болуп жатат? Жубайы суранган жеринен жарым саатка кечигип келсе, жолдошу өлтүргөнчө сабап же болбосо жолдошу ичип келип төрөп берген балдардын көзүнчө жубайын эч нерсесин калтырбай сабап, өрттөп жиберген учурлар болуп жатат. Ошол эле учурда аял кишинин иштелик дагы көрбөй, унанын аркасына сүйрөтүп, жаны кет-кичекти кыйнаган зөөкүрлөр бар. Мына ушул зөөкүрлөргө каршы мен өзүмдүн позициямды айтам. Эгерде сиздин үй бүлөңүздө жашы жете элек балаңызга, кызыңызга же өзүңүзгө кандайдыр бир коордук болуп жатса, ушул видеонун алдындагы номер аркылуу бизге байланышыңыз. Биз болгон күчүбүз менен жардам берүүгө аракетибизди жумшайбыз. Эң биринчи ирет психологиялык жактан жардам беребиз. Менин бир гана позициям бул аял заты жалгыз калбашы керек. Айымзат, сен жалгыз эмессиң. Сенин эжелериң, сиңдилериң бар. Эч кандай чындыкты айткандан коркпо. Ар дайым күчүнө күч-кубат кошулуп, өзүңдүн күчүңө ишен деп Барс Медиа билдирди. Спортко коюлган акчалар